Куратордук саат Чыңгыз Айтматов кылым адамы. Куратордук сааттын максаты Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган ыр-саптарын угасыңар, өзүңөр жазуучунун чыгармаларына даярдаган видеолорго көңүл бурасыңар. Кыргыз элинин улуу жазуучусу, кыргыз элин дүйнө элине тааныткан улуу жазуучусу Айтматовдун чыгармаларына анализден жазылган төмөнкү ыр-саптарына көңүл буруңуздар. Айтматовдун чыгармачылыгына таазим. Айтматовдун дүйнөсүнө баш багалы, жазуучулук өнөрүнө көз салалы. Каармандары карапайым инсандар, адамдык касиети бийик жандар. Чыңгыздын сүрөткердик таланты бар, башкалардан айырмалуу сапаты бар. Адам дагы улуулукту таба билип, тарыхый каармандарды тапканы бар. Танабай Толгонайды дүйнө таанып, адам деген улуу атка баага татып. Чыңгыздын көрөгөчтүк сапаты артып, кечээгини сөзгө тартып көркөмдөп, бүгүн менен калып калбай сөзмүрлөп, эртеңкини тээ алыстан көрө билип, адамды гана башкы каарман деп албайт, жаны барды ал каармандан кем карабайт. Жердин бети адамга гана арналбайт, тирүү жандын бүт баарына багышталат. Табиятта боло турган кыямат, жаны бардын адамдын да жанын алат. Бугу эне жаш баланы сактап калат, табият адамзатка кучак жаят. Таш чайнардан ак бараны айырып салып, адамзаттын мыкаачылыгын жарыялайт. Биз адамзат табияттан көз каранды деп Чыңгыздын чыгармалары баяндалат. Жазуучунун насаатчылык урааны бар. Жет атаңды билип жүр дегенди ал. Дөнөнбай ак куштун чакырыгы, чыгарма аркылуу берген ал жаңырыгы. Аты суук, өзү суук, согуштоору. Жазуучунун калеминде өзгөчө орун. Кырылып канча адамдар жанын берген, салгылашуу ээлебеди анын оюн. Тылдагы трагедияны айтып берген, кайгы муун көркөмдөп жазып кеткен. Шекер менен башталып тоого өтүп, Казакстандан Орусияга чейин жетип, Москвадан Германияга созолонуп, океандан космоско учуп келип, ааламдагы бүт аймактар оболонуп, планетардык масштабты камтып кетип, жомок менен чындык турмуш жарышып, цивилизациялар өзгөргөнүн туюндурду, технология революциясы орун алып, адам бойдон калууга ал чакырды. Өзгөчө жалындаган дагы тема, улуу сезим, аруу сезим камтылган, адамды адам кылган бийик сезим, махаббат темасына багыштаган, сүйүүгө арнап чыгармалар жаратты, аруу сезимдин бийиктигин таратты. Ильяс Асел сыяктуу сүйүүсүнүн тунуктугун, тазалыгын ал айтты. Сүйүү десе адам деле сүйүү эмес, жашоону, табиятты сүйүү керек, өмүрдү, сулуулукту сүйүү белес, кереметтүү чыгармалар болду белек. Негизги басымданын жасаганы, тирүүлүктү сактап калып улаганы, ак түстү кара түстөн айырмалап, күн менен түндү дагы тең салмактап, жан дүйнө, адеп ахлак, наркты сактап, аман калуу чыгарманын финалы. Жан дүйнө көр дүйнөдөн бийиктеп, адам бол ушак айтпа, уурдаба деп, осуяттар, чакырыктар негизги кеп, кулагыңа коңгуроо чаламын деп. Чыгармасы Чыңгыздын кереметтүү, академик жөн адамга жеткиликтүү. Кыргыз деген улут барбы деп сурасаң, Чыңгыз деп угушубуз ишенимдүү. Толстой, Шекспирден кийин турган окулумдуулук Чыңгыздын баркы экен. 100 жылда дүйнө эли таанып турган кереметтүү чыган инсаныбыз болгон экен. Деп ушул ыр-саптарын Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата өзүм анализдеп жазган элем. Ошого сиздерди көңүл бурдурууну каалап кеттим эле. Эми ошону менен биз Чыңгыз Айтматов кылым адамы деген куратордук саатыбызды калган студенттер, группадагы студенттер өздөрүнүн жасаган видеолору менен улантмакчы. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Талас облусунда Шекер айылында туулган. Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармалары менен кыргыз элин дүйнө түсүнө тааныткан. Аны басып өткөн чыгармалык жолу биз үчүн эң сонун үлгү. Чоңтас Айтмат комузду мыкты четкен, арабча окуп жаза билген. Ал улуу Туракулду орусча окуткан. Чоң энеси Айымхан кыргыз эл жомокторун, эски ырларды, уламыштарды небереси Чыңгызга көп айтып берген. Ал Чыңгызды эне тилин сүйүүгө үйрөткөн биринчи адам. Атасы Туракул саясат менен адабиятка кызыккан билимдүү адам болгон. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары: Биринчи мугалим, Ак кеме, Эрте келген турналар, Бетме-бет, Буга эне, Кыямат, Жамила.
Уялуу процессинин ажырагыс бөлүгүнө айланып, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө мектептердин жана университеттердин программасына кирген. Анын чыгармалары атадан калган туяк, Делберим, Саманчынын жолу, Бетме-бет, Кылым карытар бир күн, Эрте келген турналар, Өтөгөз булак, Ак кеме, Угу-эне, Гезитчи дзюдо, Кызыл алма, Акбаранын көз жашы, Жамиля, Фудзиямадагы кадыр тун, Биринчи мугалим, Кызыл жолук жалжалы, сүрөт. Чыңгыз Айтматов 2008-жылдын 10-июнунда 80 жаш урагында дүйнөдөн кайтат. Бирок анын чыгармалары кыргыз жана башка улуттардын эли үчүн түбөлүк жашай берет. УКМ бюджет 0120 тайпасынын студенти Самирбек кызы Айназек. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу. Чыңгыз Айтматов кылым адамы. 2020-жыл 92 жаш. Кыргызстандын Залкар улуу дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас областына караштуу Кара-Бура районундагы Шекер айылында 1928-жылы 12-декабрда жыргы дүйнөгө келген. Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары. Чыңгыз Айтматов улуу сүрөткер катары көпчүлүк баамдай билбеген жагдайда жөнөкөй адамдардагы улуу сапаттарды таба билген. Анын айрым адабий каармандары кандайдыр бир деңгээлде тарыхый каармандай таасирге ээ. Адам баласы сынаала турган учурга келгенде абийир, ар-намыс жана бийик адамдагы касиеттерин көрсөтүп, айылдык карапайым кыргыздардан дүйнө тааныган кыргыздарды жаратты. Мисал катары Танабай менен Толгонайдын образын алып карасак болот. Чыңгыз Айтматовдун көргөчтүгү. Анын чыгармалары Совет доорунда жаралса да, алар бүтүндөй маанилүү. Анын комментарийлиги кечекини бүгүн көркөмдөп айтып бергендиги эмес, эртеңкини да көрө билгендигинде. Адам жана жаныбар. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында жаныбарлар бугу-эне баланы сактап калышында, адамзаттын табияттан көз каранды экендиги, Гүлсарыны өмүр бүтүндөй бир коммунисттик дуулдун өмүрү, Акбара менен Таш-Шайнардын өчү, табияттын өчү, кечеки Жаабарс аркылуу эмне бир терең жана маанилүү эскертүү коңгуросун айгинелөө мүмкүн. Согуш темасы. Чыңгыз Айтматовдун согуштурдун дүйнөлүк деңгээлиндеги аты чыккан көрүнүктүү жазуучусу. Эрте келген турналар, Жамиля, Бетме-бет, Саманчынын жолу дээрлик согушка арналган. Бирок ал согуштун жексурлугун согуш таласындагы салгылашууну эмес. Бир октун үнү угулбаган, тылдагы адамдын гана трагедиясы аркылуу укмуштай көркөмдөп айтылып бере алган бир эле мисал катары Толгонайдын монологу Шекспирдин деңгээлиндеги улуу трагедиясы. Сүйүү темасы. Анын чыгармаларындагы өзгөчө тема бул албетте сүйүү темасы. Жөнөкөй адамдардын сүйүүсүндөгү улуу жана аруу сезимдер. Ильяс менен Асил, Раймалы менен Бегемай, Мырзагүл менен Султанмурат. Махаббат темасы адамды адам кылып турган эң бир бийик, улуу, аруу сезим катары сүрөттөлөт.
Адамды сүйүү бул жашоону, табиятты, сулуулукту, өмүрдү сүйүү касиети менен бийиктеп турат. Адеп таалим тарбиялык темасы. Адамзаттын улуу милдети укумдан тукумга тирүүлүктү сактап калуу. Айтматовдун ар бир чыгармасында өмүрдүн кереметтигин даңазолуу менен бирге адамдар адамдыктан кетпегиле деп көр дүйнөдөн жан дүйнөнүн бийик экендигин айтып, маңкурт болуудан сактап калуу, акыркы жамандык кылба, уруу болбо, адам бол деген усуяттары биздин кулагыбызга коңуроо сымал угулуп тургандыгы сезилет. Дүйнөлүк жана улуттук маданиятту өнүктүрүүгө, гуманисттик салттарды сактоого, коомдун адеп-акылактын түркөктөрүн коргоого, саясий системалар интеграциялоо баа жеткис салым кошкон. Чыңгыз Айтматов 2008-жылдын 10-июнунда 80 жаш кураганда дүйнөдөн кайтат. Бирок анын чыгармалары кыргыз жана башка улуттук эли үчүн түбөлүк жашай берет. Чыңгыз эле чыгаан улуу кыргыздын. Чыгарманын пайда балын тургузуп, бүт дүйнөгө тааныттыңыз кыргызды. Кыйын кезде каармандарды жараткан кимдер билбейт кыргыз улуу Чыңгызды. Жылдыз өчпөйт, Чыңгыз өлбөйт дегендей, ай аламга жарык нурун таратты. Аттең дүйнө тура колу той берерди, гүлзар атты чапкан бойдон баратты. Кылымдарда бир жаралган кыргызга, окшот турам сизди чолпон жылдызга, чыгар бекен эми сиздей чыгаандар. Талантына таазим кылам Чыңгызга. Кыргызстандын Залкар уулу, дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Бура районундагы Шекер айылында 1928-жылы 12 декабрда туулган. Ал 1946-жылы Жамбыл шаарындагы Совет-инженердик техникумду, 1953-жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. 1956-1958 жылдары Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Литератураны Кыргызстан журналдарынын редакологиялык мүчөсү болгон. 1956 жылдан тарта СССР жазуулары союзунун мүчөсү болгон. Анын чыгармалары кыргыз адабиятын эл аралык деңгээлде көтөрүп, жазуунун дээрлик бардык чыгармалары КМШ өлкөлөрүнө, драма жана опера театрларына, сахналарда коюлган. Жана чыгармалары боюнча тартылган кинофильмдер эл аралык кинофестивалдардын сыйлыктарына жана байгелерине татыктуу болгон. Алам албы билим дүйнө канаты, адамзатка берген акыл насааты, ай аламга кеткен ушул кенен жол, Айтматовдун чыгармасын карачы. Жаратылыш жандыктарын аяган, жашообузга жан элеңго жаралган, улуу ойлор жана дагы асыл сөз, жан дүйнөдөн чыгып жатты карачы. Чыгармаңды бүткүл алам эл билет, чынчыл жазган чыгармасын эл сүйөт. Чымынды да, билди да аяган, Чыңгыз ата чыгар бекен сизчилеп. Күндөр өтөт, кылың карыт таң калат, курга баскан калемдери сакталат, кара сөздөн шуру мончок жаратып, кандай гана кереметтүү бул талант. Кабат-кабат китептерди жаратып, кең аламга кыргыз элди таанытып, билим ал деп дүйнө жүзүн окутуп, Чыңгыз чыкты адабиятын багынтып. Бийлик эмес чыгармага жаралган, билим булак бүт өзүңдөн тараган, үлгү алып кыргызымдын жаштары, дагы чыксын Чыңгызымдай кыргыздан. Кыргыз элге мээнет берип актаган, Чыңгыз аты өчпөйт биздин тарыхтан. Ак жандын тамчылары басылдаган, кылымды каратар күн артта калган. Бетме бет жолугуштук биз экөөбүз, ботокөз
bulak suunun janынан. Kızıl alma koluma sen karmattың, kızıl жолук жалжалым деп айттың. Гүл саратты минип алып экөөбүз, доолонду аштык анан акырындан. Саманчынын жолу жылдыз чыкканда, ак кемеде чалкып бара жатканбыз. Эрте жазда турналар келген кезде, Фудзиямада кадыр түндү атырганбыз. Ак sütüңдөн айланайын апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак баракты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүмө ишенгендей ишенем. Ооба, апа, сөзсүз мени туура дээрсиң. Мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушунча